Баткенде унаа жөөлөп жолдон чыгарып салып из жашырган айдоочу табылды. Артында бара жаткан унааны сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. 29-сентябрь күнү саат 14:50 чамасында Кадамжай району аркылуу өткөн Ош-Баткен Разаков унаа жолунун 182-чакырымында Кадамжай районунун тургунунун башкаруусундагы Mercedes-Benz E260 үлгүсүндөгү унаасынын башкарып бара жатып, каршы тилкеге чыгып, астында бир багытта бара жаткан Lexus 570 үлгүсүндөгү унаадан өзүп өтүп бара жаткан учурда Lexus 570 үлгүсүндөгү унаа оң капталын сүзгөн учурда Mercedes-Benz E260 үлгүсүндөгү унаа жолдон чыгып ала салып, жол кырсыгына учураган. Окуя болгон жерден Lexus 570 үлгүсүндөгү унаа белгисиз тарапка качып кеткен. Азыркы учурда Lexus 570 үлгүсүндөгү унааны жана айдоочусу кармалып, унаа сайып короого киргизилип, айдоочу тергөө кызматына өткөрүп берилди. Маалымат булагы Сереп Медиа. Ушул жана башка жаңылыктар видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга мына мынтип каттала кетиңиз. Ошондо гана сиз дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Ош облустук сотунун судьясы өз жанын кыюуга аракет кылганын бизге укук коргоо органдарынын маалымат булагы билдирди деп билдирет Спутник AG. Маалым болгондой, Фемиданын кызматчысы реанимацияда жатат. Өз жанын кыюуга аракет кылуу фактысы милицияга катталды. Бейтап медициналык мекемеге бүгүн эртең менен түшкөнүн Ош облустук ооруканасынан кабарлашты. Ага операция жасалды. Белгиленген жараат алып геморрагиялык шок абалында деп билдиришти ооруканадан. Маалымат булагы Спутник AG. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекендештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайбыз. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ЭН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорта, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрации, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде мөөнөтү бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып берет. 1 айда бир базасын текшерип, базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип берет. Байланышы үчүн +79 29 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Вебком студияларынын уюштуруучусу Даниэль Ажиев 9 жылга кесилди. Ал кылмыш жаза кодексинин төмөнкү беренелери боюнча күнөөлүү деп табылды. 160 берене сойгулук менен алектенүү үчүн көмүскө жайларды уюштуруу же кармоо же болбосо ыктабас аракеттерге ортомчулук же болбосо сутенердук кылуу. 161 берене порнографиялык мүнөздөгү буюмдарды таратуу. 261 берене кылмыштарды жасоо үчүн уюшкан топту түзүү. Ага тете мындай топту жетектөө. 215 берене алдоо же ишенимди кыянаттык менен пайдаланып, ири мүлктүк зыян келтирүү. Муну менен Ажиев мүлкүн конфискациялоо менен жалпы режимдеги колонияга 9 жылга кесилип, 2 жылга ишкердик менен алектенүү укугунан ажыратылды. Ошондой эле 220 000 сом айып төлөшү керек. Ажиев былтыр июнда Баэге учуп кетүү үчүн Өзбекстанга барган жерден кармалган. УКМК ал коңшу өлкөлөрдүн жарандарынан турган 300дөн ашуун операторду иштеткенин айткан. Маалымат булагы Спутник AG. Кыргызстан жөнөткөн гум жардам Ооганстанга жеткирилди. Кыргызстандын Ооганстанга 25 сентябрда жөнөтүлгөн 120 тонна азык-түлүк гуманитардык жардам 28 сентябрда жергиликтүү бийликтин кампасына жеткирилди. Бул тууралуу УКМдан билдиришти. Бул жардам президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеевдин жетекчилигинде уюштурулду. Президент 2024 жылдын февраль айында бир нече өлкөлөрдүн коопсуздук кеңештеринин башын бириктирген регионалдык жыйынында Ооганстанга жардам берүүгө чакырык таштаган. Кыргызстан буга чейин да аталган өлкөгө азык-түлүк, кийим-кечек жана дары-дармектерди жеткирген. Маалымат булагы Сереп Медиа. Жалал Абадта жер титиреди. Бүгүн 30 сентябрда саат 15:25 Кыргыз Республикасынын аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу УКМдан билдиришти. Жер титирөө Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Жетиген, Чалдыбар айылдарында 2,5 балга жеткен. Жетиген айылынан 8 чакырым түштүккө, Чалдыбар айылынан 9 чакырым түштүк батышка чейин созулган. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жок жана кыйроолор катталган жок. Маалымат булагы Сереп Медиа.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Түндүк Кореяда көз айнек тагынып, джинсы кийгендерге өлүм жазасы киргизилет. Түндүк Кореянын өкмөтү өлүм жазасы каралган кылмыштардын тизмесин көбөйттү. Ошентип, ак үйлөнүү үлпөт көйнөк, көк джинсы шим же көз айнек кийүү үчүн катуу колдонулат. Бул тууралуу Япхар билдирди. Жазылган кодекстердин алкагында өлүм жазасы каралган жаңы кылмыштар кошулду. Анын ичинде мамлекетке каршы үгүттөө, ошондой эле куралды мыйзамсыз өндүрүү жана колдонуу деп жазылат басылмада. Буга чейин Түндүк Корея өлкөнүн түндүк батышындагы суу ташкынынан улам 20 ашуун атка минерди өлүм жазасына тарткан. Маалымат каражаттарынын жазышынча, өлүм жазасына атка минерлердин жаратылыш кырсыгынын келтирилген зыяндын алдын ала албаганы себеп болгон. Маалымат багы Сереп Медиа. АКШнын боронунан улам 116 адам каза болду. АКШнын түндүк чыгышында болгон Хелен борону кеминде 116 адамдын өмүрүн алды. Түндүк Каролинада 46, Түштүк Каролинада 27, Джорджияда кеминде 25, Флоридада 13 адам каза болгон. Мындан тышкары Түндүк Каролинада 600 жашоочу дайынсыз болууда. Акыркы маалыматтар боюнча АКШнын 2 миллионго жакын тургуну электр жарыгысыз калууда. Буга чейин 4 миллиондон ашык адам электр жарыксыз калганы айтылган. Сел жана жер көчкүдөн улам Түндүк Каролинада 300дөй, Түштүк Каролинада 150дөй жол жабылды. АКШ президенти Джо Байден ушул жуманын аягына чейин борон чапкындын жабыркаган аймактарга барууну пландап жатканын CNN билдирди. Хелен Саффир-Симпсон шкаласы боюнча 4-категориядагы борон жана 19 сентябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 21:10 Түндүк Флориданын Биг Бенд аймагында жеткен. Ал убакта шамалдын ылдамдыгы 225 км/саатка жеткен. Маалымат булагы Говорит ТВ. Балбан Саякбай Усупов эл аралык күрөштөн 12 жылга четтетилди. Кыргызстандык балбан эл аралык күрөштөргө узак убакыт бою катышпай турган болду. Эл аралык тестөлөө агенттигинин маалыматы боюнча Кыргызстандык эркин күрөш боюнча кураманын мурдагы мүчөсү Саякбай Усупов 2034-жылдын 8-июнуна чейин күрөш боюнча мелдештерге катыша албайт. 2022-жылдын 24-апрелинде кыргызстандык спортчу Монголияда өткөн Азия чемпионатында кол үчүн күрөштө утулуп 5-орунга ээ болгон. Бул мелдештен кийин спортчудан допинг үлгүсүндө андростанолон жана тренбулон табылган. Усупов дегенде 2022-жылдын 9-июнуна чейин мелдештерге катышуудан четтетилип, андан кийин дагы 12 жылга мелдештерге катышуу укугунан ажыраганы белгилүү болду. Маалымат булагы Говорит ТВ. Сколиоз оорусу бир эле барганда айыгып калбайт экен да, бул кичинекей убакытты күтүшөт экен. Ушу бизге убакыт гана керек болуп турат да, ушу сиздердин жардамыңыздарга ушу аябай эле муктаж болуп турабыз. Баргым келип атат, мен теңдериме, балдар менен жардам берип койгачы. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мына бүгүн 29-сентябрь болуп калды. Сиздердин жардамыңыздар менен ушул баламды 3 жолу Турцияга алып барып келдим сколиоздарды менен. Алдыда ушу дагы 4-чү операцияга кеткен турабыз. Чукул арада ушу $5000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден ушул жетпеген суммабызды жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөбүз. Үмүтүмдүн баары ушул баламда болуп атат. Ушул баламды чоңойтсом, убакыт өтө берет экен, адам карый берет экен дегендей, ушу эңсеген тилегимдин баары эле, үмүтүмдүн баары ушул баламда болуп атат. Ушул баламды чоңойтуп, эл катарына кошуп, тең туштарына кошуп, ушу келечекте ушу балам түптүз болуп, ушу эл катары ушу келин алып, ушул балам менен бактылуу болгум келет. Ушу маңдайыма балага жетпей атат, ушу маңдайыма ушул балам
ушу бир эле эркек балам бар, ушу үмүт тилегимдин баары ушул болууда. Сиздерден көптөн көп сураныңыздар. Кайрымдуулук кылам дегендерге эм банк өзүмө ачылган 05 13 Жанаргүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк Мирлан иним болот 03 79 Мирлан деп чыгат. Долук кылып коюңуздар. Кыргыз элим мен болсо эми мектепке баргым келип атат. Мен теңдериме балдар менен жардам берип койгулачы. Апама кыйын болуп атат. Дагы 4 операциям бар. Долук кылып койгулачы.